жандарында болугандай көңүлдү кийсең да унуткарып коюшат алар барда дүйнө барда төгүмдү алар барда дүйнө барда төгүмдү жандап жүрсө вазирлердин жакшысы хандын дагы бейпил болот тактысы жан дүйнөнү майрам кылып жиберген жакшы адамдар бул дүйнөнүн бактысы жакшы адамдар бул дүйнөнүн бактысы жашоодо эл болбосо деп муңайым жарыктанткан нур чачкандай күн айым жабыркаган жүрөктөргө нур чачып жакшы адамдар көп болсо экен ылайым жакшы адамдар көп болсо экен ылайым жабыркаган жүрөктөргө нур чачып жакшы адамдар көп болсо экен ылайым жакшы адамдар көп болсо экен ардайым Жакшы адамдар көп болсо экен ылайым деген чыгарманын сөзүнүн автору Гүлжамиля Шакирова эже. Бул чыгармага кайрылгандан мурда мен алгач Гүлжамиля Шакирова эжеге атайын бардым да, телефон чалып алып, ушул КТРК келип чакырып, анан раматтуулук Гүлжамиля эже абдан ушунчалык мага жакшы мамиле кылчу да, сыйлачу, анан экөөбүз абдан жакшы сүйлөшчүбүз. Көбүнчө ошол чыгарма тараптан. Анан мен айттым, Гүлжамиля эже, мен ушунчалык изденип жүрөм азыркы учурда. Бир болгон жакшы деген ушул жакшы деген сөз тууралуу ырдагым келди да. Анан болгон жакшы деген сөзгө бир текст жазып бериңизчи, ошого уун жаздырайын. Кимге жаздырабыз деп сурап калды. Кимге жаздырабыз деп. Аңгыча болбой эле Майрамбек Осмонов жолугуп калды ошол КТРКдан. Анан ай макеш деп анан отуруп алып, абдан алда Майрамбек Осмонов дагы абдан тамашакөй мыкты жигит эмеспи? Анан Гүлжамиля эже теги бу деп сүйлөп кетти. Анан ай мен ушундай бир Дилшат мага ушундай ыр жаздырып атат. Буюрса сага оон жаздыралы анда деди. Анан алдагы макул эже деп бир топко үчөөбүз сүйлөшүп отуруп, чай ичип отуруп анан кеттик. Андан кийин эле арадан 1-2 күн өтпөй туруп Гүлжамиля эже чалды мага телефон. Дилшат келип калбайсыңбы? Баары болуп калды деди. Анан кандай кылалы деди. Анан жумушка келесиңби? Мен бир ушу тоону жакшы көрөм.
аларчага барып бир тоонун немесинде жээгинде отуруп, Шараккан суунун жээгинде отуруп алып, бир мен дагы ырым алып алайын, ырларымды деди. Анан ошол жерде отуруп сүйлөшүп келели деп, эмнегедир тоону жакшы көрчү да. Анан макул деп, анан мен машинаны айдадым дагы, эжеге келдим. Анан кеттик болуп, анан кийин Аларчага кеттик. Аларчага барып алып, анан кайсы жагына баралы деп, анан ошол Аларча жагына эмес, жанагы Чуңкурчак жагына барайлычы, ошол жерде абдан карагайлуу сонун жер бар деп, ошол жакка баштап барды. Анан Чуңкурчакка бардык, аябай карагайлуу сонун токойлуу жер бар экен. Анан өзүнчө бөлүнүп турат да. Анан ошол жерге бардык. Анан ким Гүлжамиля Шакир эже жанагы түйүнчөгүн ачып алып, оокат ашын алып алыптыр. Ошол жерде пикник жасадык. Экөөбүз элебиз, башка эч ким жок. Анан үйдөн нан-пан бирдемесин алып, анан дагы ушундай бир аз чай ичкенге депчи. Анан мен деле бирдеме алып алдым. Анан отуруп, анан кийин жанагы А4 бумага, кагазга ырларды жазып алыптыр. Бул жерде бир 3 ыр бар экен. Анан бириси ошо болгон жакшы. Болгон жакшыны окудум, ушунчалык жакты мага. Анан ай сонун ыр экен. Анда Майрамбекти күтөлү. Майрамбекти дагы андагы баягы эргүүсү келүүсүн күттүк. Анан күтөлү деп аны неме кылдык. Ошол ырды Майрамбекке деп сүйлөшкөндөн кийин экинчи баягы барагында жакшы адамдар көп болсо экен ылайым деген чыгармасын жазып келиптир. Дилшат, мен ушул чыгарманы сага сунуштайт болчумун деди. Эгерде сен ушул чыгарманы бир карап көрбөйсүңбү? Биз азыр немеге барганда мен сага баягы автордун оону да даяр деди. Автордун атайын келип мага оонун сиздин ырыңызга оон жараттым эле деп, оштон атайын бир оончу келип жаздырып кеткен дейт. Анан макул дедим, анда жок деген жокмун. Келиңизчи окуп көрөйүнчү деп, анан ал текстти окудум. Анан абдан жакты мага. Абдан эки текст тең ушунчалык жогорку деңгээлде жазылыптыр. Анан эже бул дагы ырыңыз жакты, бул дагы ырыңыз жакты. Укмуш экен го да. Үчүнчүсүнө көңүл бурбай калдым уже. Анан эки чыгармаңыз ушул экөөнү мен азыр иштейин анда дедим. Макул, угуп көрөйүн деп келдик. Келип анан баягы таза абадан жуттук, тоонун таза абасынан да бир эргүү алдык да. Баягы өнөр адамдары жаратылышка жакын болот эмеспи? Анан ошол баягы Шараккан суудан дагы ушунчалык өзүнчө бир кубанды да, ушунчалык мага кубанычын ушунчалык мындай эркелеп көрсөттү да, ушунчалык эжечи. Анан кийин мен аябай жакшы тоого жакынмын. Тоо деген биздин неме бүт жан дүйнөбүздү тазалап турат, аруулап турат деп ушинтип айтты. Анан анда деген бул чыгарманы мен сага телефонго эле жаздырып чыгып берем. Анан сен угуп көргүн деди. Бирок аябай начар качествода жазылып калыптыр. Тырк-тырк деп мындай даана угулбайт да, ноталары оону деле жакшы даана угулбайт. Же мен телефонум начар жазып алдыбы, же диктофондон кетип калды. Бирок мен аны дагы көпкө толгондум оонуна да. Анан сөз түрдө бул киши кайрыла кетсек оончуга, оончу байкебиздин аты Сыдык Курбанакунов экен. Ошто жашайт экен, Оштун тургуну, Ошто оончу экен. Башка чыгармалары жөнүндө менде андай мындай тааныш жок да, тааныштыгы жок. Бирок ошо Гүлжамиля эже аркылуу эле. Гүлжамиля эженин баягы жакшы адамдар көп болсо экен ылайым деген чыгармасы алгач газетага чыгарган экен. Кайсы бир газета чыгарганда, анан ал газета тарап кетет. Ошто тиги оончу окуп, текст окуп, дароо эле ошол замат оон чыккан экен да. Анан ал киши дагы абдан кубанып, ушунчалык сөзү жагып калды.
ошол себептен уунда дароо чыгып кетти деп кубанып, ал Оштон учуп келип бул жака. Анан ушул сестрдө авторго жолугушум керек, мен оонду баягы ырдап беришим керек деп келген экен таанышканы. Ошентип айтты. Анан келди, анан эми мындай оончу экен, аккордеон менен эле ырдаган. Анан бирок макул кириңиз деп анан үнүн жаздырып койдум. Бирок атайын студияга жазылбады, бирок мындай жазылып калган үчүн сапаты начар болуп калды. Дилшат, кап этпейсиң, бирок өзүң разбор жасап аласың деди. Анан макул деп, анан үйдөн бир уктум. Эми бир укканда адам дароо эле кабыл ала бербейт го. Анан 2 уктум. Ал башка мындай стилде ырдаган да, баягы шатыра-шатман ырдаптыр да, баягы лирикалуу эмес, мындай жай эмес, ал бат ырдаптыр, темпи батыраак экен. Анан угуп көрдүм, аябай ойлондум, көпкө ойлондум. Бирок анан жок, мен өзүмдүн стилиме түшүрүшүм керек деп анан ошол лирикалуу мындай неме кылып түшүрүп алдым да. Бирок дагы деле болсо мен оригиналын уга элекмин да. Бирок ошол оончу байке менен дагы эгерде кандай учурда эгерде мени угуп калса мага чыгат го деген үмүт болду да. Дилшат карындашым, ырдаган турбайсыңбы? Анан тигиндей мындай деп айтат болуш керек десем, андай эч мындай мага звонок болгон жок оончу тарабынан. Анан бирок баягы Гүлжамиля Шакирова эженин автордук ыр катары эле бул жактан ырдап, архивге дагы коюп, анан көптөгөн элдердин ушу алкыштарын уктум. Анан дароо эле ал ырды ырдагандан кийин эми баягы өзү да лирикалуу менин стилиме салганда, жакшы адамдар көп болсо экен ардайым деп баягы тилеги да жакшы, ушунчалык баягы элди бир жакшы нукка үгүттөгөн чыгармалардын бири болуп калды да менин репертуарымда. Анан бул ырды дагы дароо эле мен студияга барып үнүмдү жаздырдым. Үнүмдү жаздыргандан кийин кандай кылсам экен, бирок комуз менен дагы ырдашым керек, анткени ар кандай аудиториялар болот деп, анан кичи аудиториядан баштап кандай болор экен деп, ушул аранжировщикке берерде мурда дагы абдан катуу ойлондум да. Эми баягы жакшы деңгээлде чыгара алар бекем деген ушундай бир менде чоң үмүт болду. Анткени чыгармалар абдан көп бизде жазылат, ырдап жазабыз. Бирок ошол чыгармалардын баары эле чыга бербейт, элге сиңе бербейт, эл кабыл ала бербейт да. Анын дагы мындай өзүнүн угуучулары болот, анан аз угуучу, аз аудиториядагы же болбосо кеңири аудиториядагы угуучулар болуп калат. Бул чыгармага менин репертуарымдын арасынан көбүрөөк аудитория алган ушул чыгарма болуп калды да. Жакшы адамдар көп болсо экен ылайым деп, жакшы адамдар көп болсо экен ардайым деп, жакшы ушунчалык бул чыгарма 2011-жылы жазылган негизинен. 2011-жылы жазылды. 2013-жылы клипи тартылды да. Ошол клипи тартылгандан баштап анан элге жагып, анан ушул чыгарма аркылуу дагы көптөгөн жакшылыктарга чакырылдым. Андан сырткары концерттерге кошулуп, жакшы ушул чыгарманын тематикасы жакшы, ушул көптөгөн концерттерге дагы кошуп, ушинтип ушул чыгарма аркылуу мен дагы баягы өзүмдү дагы көбүрөөк элге тартууладым деп айта алам да. Анан дагы ошол баягы эмне дейм, эгерде ошол оончу эгерде кайрылып дагы балким ага жактыбы жакпадыбы ошол оюн уккум келген да. Эгерде жакса балким дагы чыгармаларын тартуулайт беле деген дагы үмүт болгон.
Бирок коончу балким мен билбейм канча жашта экенин да билбейм. Бирок Ошто жашайт деп атайын келиптир деп ошол Гүлжамиля эжекебиз атайын ушул чыгармаңызды уун чыгардым эле деп кубануу менен келген деп айткан да. Ошол себептен дагы абдан жүрөгүмдө баягы менин жүрөгүмдө баягы бул чыгарманын тарыхы сакталып калды да. Тарыхы ушундай. Режиссер Тынчтык деген бул кинофильмден бир мен ал Тынчтык деген жигитти Фейсбуктан таптым. Ошо кинооператормун тиги дегеннен анан кимге тартырсам экен деп аябай терең ойлондум да. Анткени жеңил желпир эмес, тематикалуу терең анан кино жагында экен бул эми баягы өтө терең карайт болуш керек маанисине деп мен дагы Тынчтыкка Фейсбуктан жазсам ал дагы жок дебей дароо эле чыкты. Анан макул эже тарталы, мага да жакты, сөзү дагы жакшы экен. Анткени сөзү философия бул жерде көптөгөн бизде Кыргызстанда элге ушунчалык эмгеги сиңген жакшы адамдар көп эже. Ошолордун жүзүн көрсөтүшүбүз керек деп анын сунушу болду да. Анан ооба деп мен дагы ошол кезде мага Кытайга баягы контракт менен иштегени бир фольклордук этнографиялык бир театр сунуштаган болчу мени. Ошол жака иштебейсизби контракт менен, бизде ушундай жыгач оозгомуздай көптөгөн улуттук аспаптарда ойной турган артисттер керек, музыкант керек болчу деп анан мага кайрылганан мен макул болуп койдум эле. Анан контрактымды бузбайынчы деп Тынчтык мен абдан шашып атам. Убактым чукул, бирок ошол убакытта эгерде мен барып иштеп келгиче сен ушул клипти эгерде бүтүрүп койсоң абдан ыраазы болот элем деп болгон баягы ишеничимди ошол Тынчтык деген жигитке таштап анан кете бердим. Кытайдан келсем клипим бүтүп калыптыр. Анан канча айда келдим? 1,5 айда келдим го. Анан келсем бүтүп калыптыр. Анан сразу мен телефон чалдым. Тынчтык кандайсың? Клип эмне болуп атат десем, эже бүтүп калды деди. Көрөсүзбү? Макул деп келип көрдүм. Мындай жакшы болуптур. Жанагы биздин кыргыз элине аябай атагы чыккан ушул биздин хирургдар, мындай айтканда, ошо элге эмгегин аябай баягы эмгегин арнап болгон өмүрүн арнап ушунчалык эмгектенип аткан улуу инсандарды тарттык. Ошолдун арасында хирург Сабыр Жумабеков бар. Анан биздин ошол замандын залкары деп айтчумун. Менин кесиптешим да болчу, чогуда иштеп жүрдүк. Раматылык маркум Нурак Абдрахманов бар. Андагы чыгармаларын көп баягы биз ойноп, бизге устат катары ушунчалык чогуу иштешип жүргөн инсан болчу. Ал кишинин дагы баягы үй бүлөсүн тартып, андан кийин Залкар комузчубуз, СССРдин эл артисти Самара Токтакунова эже ошонун арасында. Анан көптөгөн ушундай баягы КТРКда дагы эмгеги сиңип ушунчалык болгон бүт өмүрүн арнаган Бактыбек агабыз дагы Мамытов тартылды. Анын арасында Гүлшан эжебиз дагы бар. Абдан жакшы мындай кадр болду да өзүнчөчү. Анан өзгөчө мындай жүрөгү таза, элге таза эмгек кылган бир аруу адамдарды тартылды деп ушунчалык аябай ыраазы болдум мен дагы. Бирок бул дагы тасма баарына жакты. Баарына, жалпы элге жакты. Анан ойлойм, бул чыгарма түбөлүктүү чыгарма деп ойлойм. Бизде эми баягы өтө сезимтал келебиз да. Өнөр адамдардын баары эле сезимтал. Кээде мындай
сентиментальный болуп кетебиз го. Кээ бир учурларда мындай баягы жашоодо өйдө ылдый болот дегендейчи. Анан бул негизи коомго жараша болду. Жакшы адамдар көп болсо экен, ошончолук баягы элдин пейили дагы баягы өзгөрүп, ушунчалык кээде төмөн түшүп кеткен учурлар болду го. Анан ошол учурдан бир эмнегедир өнөр адам эмне менен биз элди ала алабыз? Ырыбыз менен. Же болбосо саясатчы болбосок, мындай айтканда, саясаттан алыс болгондон кийин биз ошол ырдын сөзү менен алат экенбиз да. Ошол жакшы нукка тартсак, эл бир мындай элге бир мээрим берсек, алардан дагы ошондой мээрим алсак деген жакшы үмүт менен жаралды бул чыгарма деп ойлойм да. Мен антип чоң сүйлөй албаймын. Бирок эгерде ушул чыгарма чын эле кээ бир адамдардын жүрөгүн жумшартып, эгерде мындай жакшы болоюн, мындай баягы ар бир адам өзүнүн кемчилигин билет болуш керек. Эгерде билбеген деле адамдар бар, бирок баягы 5 кол тең эмес да. Бирок эгерде ошол билген адамдар көп деп ойлойм, анан жакшы болуш керек, жакшыга мындай жанашыш керек, тартуулаш керек деп мындай өздөрүн оңдоп кетсе, анда бул чоң баягы жеңиш деп ойлойм да. Бирок мен айта албаймын да. Мен ушундай коомчулукка бир салымым болду элди жакшыртууга деп айта албаймын. Бул деген мен ойлойм саясат жетекчилерден келиш керек деп ойлойм да. Бирок ошол эле учурда биз баягы арада нейтрализовать этет деп коет го. Эгерде мисалы үчүн мен мындай адаммын да, адам капаланып турса, мен аны мындай көңүлүн көтөргөнгө аракет кылам. Эгерде ал адам абдан мындай кубанычтуу турса, бул жакшы нерсе. Анткени мен өзүмдүн дээримде ошондой адам экен да. Бекеринен менин атым Дили Шат болуп коюшпаса керек. Негизи дилим шат экен да. Ошон үчүн бирөөнүн капаланганын каалабайм, анан бирөөнүн ачууланганын каалабайм да. Ошол себептен дагы мен ойлойм, ушул чыгармалардын баардыгында сөз түрдө мындай кубаныч тартуулайм да. Ошондой деп ойлойм. Ошол себептен дагы баягы элге дагы бир жакшы, кандай десем, элдин жакшы жашоосуна, жакшы болушуна дегеле жашоонун, турмуштун жакшы мындай жакшы нукка мындай бурулушуна мен көмөктөшмүн деп эле ойлойм. Абдан кубанды. Абдан кубануу менен кабыл алды. Бул чыкканда дагы ушунчалык мен ал эжекебиздин, бул кыргыз элинин кызы да, Залкар акын кызы ар дайым мен менен жакшы мындай ой бөлүшкүсү келчү. Эми көп тармактан ал эжеке менен сүйлөшкөндө мен жакшы бир энергия алчумун. Анткени анын кругозору, анын дегеле мындай ой жүгүртүүсү өзгөчө болчу да. Кызыктуу болчу, аны менен маектешиш өтө кызыктуу болчу. Анан ал айтты, мен бул чыгарманы архивге киргизип койдум Дилшат деди. Ошол мен үчүн чоң белек болду. Анткени мен көптөгөн чыгармаларым биздин кыргыз немесинде, радиосунда, архивде жок. Атайын келип берген эмесмин да. Эмнегедир убакыт ушунчалык бат өтөт экен, эмнегедир беришим керек деп атайын келем да, анан кийин баягы толтуруш керек деп болуп эле
анан эле кирбей эле кетип калам. Ошентип убакыт кантип өтүп кеткенин билбейм. Мынакей азыр мен уже ал кезде 30 жашта болсом, азыр ошонун жарымын жогорулап калдым деп өзүм таң калам да. Ушунчалык убакытты мен жөн эле бекер эле архивге ырларымды бербей жүрүп эле өтүптүрмүн депчи. Анан Гүлжамиля эже баягы өзүнүн автордук чыгармаларын Аял зат деген чыгармасы бар. Ырдагам кыз узатуу деген чыгармаларын, анан ошол бир топ ырларын бирок өзү өткөрдү. Бирок мен абдан ыраазымын ошого. Сурап атышат эмнегедир. Анан буга чейин да сурап келишти. Бирок алар жакшылыктарга ырдаймын. Анан белгилүү эле бизден бир ырчы жигиттин апам жакшы ырдайт эле, сиздин ырыңызды жакшы көрөт эле. Ушул ырыңызды берип турбайсызбы? Мен осуну дедим, мен бердим. Андан башка дагы көптөгөн ырчыларга берип аттым. Ошто жаңы чыгып аткан ырчыларга, сураган ырчыларды эми атап айтпаганда деле. Анан бирок мен өзүмдүн дагы эң жүрөгүмдө сүйгөн ырым ушул. Абдан жакшы көрөм. Анан баягы эскирбейт бул чыгарма эч качан. Кээде ырларымы бул эскирип кетти, жаңылатайынчы, дагы бир жаңы чыгарма ырдагым келди деп ушинтип калам да дайым эле. Анан изденем. Бирок бул чыгарманын эмнегедир модасы кетпейт. Бренд, өзүнүн бренди бар. Анан бул чыгарма баягы азыркы учурда да сурап жатышат, бирок мен ойлойм берем. Анткени жакшы чыгарманы эл ырдаш керек. Жакшы адамдар майрам кылат өмүрдү. Жандарында болгандай көңүлдү. Кийсең да унуткарып коюшат. Алар барда, дүйнө барда төгүмбү. Алар барда, дүйнө барда төгүмбү.